Төрөттөн кийин айымдардын ден соолугунда чоң өзгөрүү болот. Аны калыбына келтириш үчүн бир топ убакытты талап кылат. Денедеги бошоп калган булчуңдарды калыбына келтирүү, беттеги тактарды жок кылуу жана ошондой эле ички органдарды калыбына келтирүүнүн сырлары туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабызга эң мыкты адистер келип өзүнүн кеңештерин айтып бермекчи. Андыктан эфирди баштайлы. Алгач дал ушул мурдакы кездеги улумуундар төрөттөн кийин өзүнүн ден соолугуна кантип кам көргөн, мына ушул туурасында айтып берүү үчүн Арузат аялдар коомдук фондунун мүчөсү Тажы Аязованы, ошондой эле акушер-гинеколог жана үй бүлөлүк психолог Гүлзина Тойболотовнаны студиябызга чакырабыз. Кош келипсиздер бүгүн биздин студиябызга. Бүгүн биз аял затынын өзгөчө бир төрөттөн кийинки болгон андагы өзгөрүү жана аны калыбына келтирүү туурасындагы кеңеш берели деп атайын эфир даярдап жаткан маалыбыз. Андыктан алгач сизден сурайлычы, улуумун катары сизди атайын чакырып алдык. Анан мурдагы кезде деги эле ушул төрөттөн кийин мисалы жаш келинди алалы. Ошого төрөттөн кийин сен өзүңө мындай болуп кам көрүшүң керек деп атайын энеси болобу, жеңеси болобу, кимдир бирөөлөр кеңеш айтканбы алдын ала? Кеңеш айткан. Ал боюнда бар убакта эле ошо жеңеси алдын ала аны даярдап, акыл насаат сөздөрүн айтып, жеңеси айткан ал убакта. Ошол учурда, мисалы, ошол учурда төрөттөн кийин сен өзүңдү мындай алып жүрүшүң керек деп айткан кеңештердин негизгилерин айта кетиңизчи, мисалы. Бел бошоп, андан кийин жатындагы чоюлуп, кеңейип калат. Ошол себептен баягы жатын өзүнүн калыбына келиш үчүн белди жатынга кошуп катуу байлаш керек. Азыр эми аптекаларда атайын эмелер бар, белдемчилер бар. Ал убакта чоң жоолуктар менен байлашкан. Ошол эле учурда мен айрымдары билем, баягы тасмалардан болобу, же болбосо улумундардын айтымдарына мындай ооздорунда аябай чүмкө алып жүрүшкөн. Ооздорун чүмкөгөнүн себеби муздак жел кирсе баягы тиштердин дагы бүт организми бошойт да. Тиштердин дагы эмеси мүлктөрү бошоп калат. Ошол себептен муздак аба кирип эме суук өтсө, тиштер оорукчан болуп калат. Ошол себептен суук өтпөсүн деп дайыма жаап жүргөн. Анан төрөгөндөн кийин 40 күн чилде деп коет, 40 күнгө чейин тыңга чейин тамагындагы таптап жеп, алги эме кылып желдүү тамактарды жебей. Мисалы үчүн айтылган, эгерде уул төрөгөн аял ыстыкчан болот деп коет да, уул төрөгөн аялчы. Анан кийин ошого мисалы үчүн ысык тамактарды жегенге мүмкүн эмес. Койдун этин, койдун сорпосун ичкенге мүмкүн эмес, жаңгак жегенге мүмкүн эмес деп көп нерседен тыюу салынат. Деги эле төрөттөн кийин айымдагы болгон өзгөрүүлөр жөнүндө айтып өтүңүзчү, жалпы өзүндөгү өзгөрүүлөр. Аял кишинин денесинде бардыгында бүт көзүнөн баштап таманына чейин өзгөрүү жүрөт. Төрөгөн аялды биз азыркы убак менен мурунку убакты салыштырсак, азыр төрөгөн жаштарды биз карабай койдук. Ошонун айынан бизде оорукчан аялдар көп болуп атышат. Кайнене отуруп келинге кеңешти азыраак берип калып атат. Жеңелер, баягы эжекем айткандай, жеңелер абысынын 40 чилдесин чыгарып, анан кийинки абысынды ошентип үйрөтүшкөн да. Ошонун бардыгы унутулуп баратат деп ойлойм. Ушунчалык төрөт убагында 9 саат толгонуп төрөгөндө денесинде ушунчалык өзгөрүүлөр жүрүп, ал биринчи күнү баягы ий төрөптүр деп эл сүйүнүп үйгө алып келишет, бир жуманын ичинде антип интишет. Ошол убакта билинбейт дагы, өзү бала менен жеке калган маалда биздин өткөндө ошол жөнүндө иш жасагам. 70% төрөгөн аялдарыбыз, айрыкча биринчи төрөттөгүлөр, депрессияга түшүп калышат, стресске түшүп калышат. Себеби дегенде баягы кенен укташ жок, бала ыйлак болуп калат. Боюнда алып жүргөндө кандай жүрсө бала ошондой чоңоет. Эгерде кош бойлуу кезде ар кайсы ой менен кыйналып жүрүп төрөзө, анда баласы тоже мындай ыйлак болуп, кыйын төрөлүп калса, кыйнап коет да энени. Ошон үчүн биздин улуу муундар
айрыкча ош тарапта абдан жакшы салтта кыркын чилдесин чыгармайынча кызын өзүнүн үйүнө жөнөтпөйт. Күйөө баласынан уруксат алып, үйүнө алып барып, кайнатасына көрсөтүп, мына сиздин балдар, сиздин кызыңар, небереңер деп, анан кайра чилдесин чыгарганга чейин өз энеси алып кетет. Өз энеси чилдесин чыгарат. Ошол тамак ашын карайт, ысык суугун карайт, гигиенасын карайт, психология жактан жакшы жардам берет, себеби дегенде эс алдырат, уктатат. Эжекем айткандай, чындыгында организмде элестеткиле, эгерде жатындын размери 7 сантиметр болсо, төрөгөнгө чейин ал 40 сантиметрге чейин чоңойот. Анан кайра өзүнө калыбына келиш үчүн ошо 40 күн убакыт керек экен да. Денесиндеги канды тең бөлүштү баласына. Аны да толукташ керек. Сөөктөрүн бошоосу боюнча айтып. Сөөктөрүнүн бошогону баягы 4-5 айдан баштап кош бойлуу кезде эненин денесине эгерде тамак аш менен запас менен балага кальций жетишпесе, сөөктү кура турган витаминдер жетишпесе, бала эненин денесинен сөөгүнүн чучугунан сооруп алат. Ошон үчүн эненин төрөгөндөн кийин чачы түшө баштайт, тырмагы түшө баштайт, буттары кыйшая баштайт. Баягы узун бойлуу жакшынакай келинчегиңер майрык аялга айлана баштайт, эгер жигиттер жакшы карабаса. Ошондой эле тамактанууга дагы көңүл бөлүш керекпи? Төрөттөн кийин. Абдан. Төрөгөнгө чейин боюнда бар да абдан жакшы калыптандырыш керек. Эгерде кош бойлуу жакшы тамактанып, убагында тамактанып, баарын жеп жүрсө, төрөттөн кийин ошол эле тамакты бизде аз-аздан бат-бат жеп туруш керек. Биринчи 40 күнүнө чейин ичин көптүрө турган нерселер бул суук деп айтабыз. Капуста, алма, ошол ичти көптүрөт. Ошолорду азыраак жеш керек. Колун сууга салбаш керек деп айтып калышат го. Ошол эмне себептен ошентип калышкан? Колдон бүт организмге кетет да эмечи. Муздак сууга салса организмге дагы суу өтөт деген. Мисалы үчүн колду сууга салганда тиштер зыркырап кетет. Анан чыйрыгып кетесиң, мына көкүрөк дагы зыркырап эме болуп кетет. Ошо колдон суу өтөт. Колдун мына эмелери уштарында адамдын нервтери жайланышкан дейт. Ошо белди таңы боюнча бир айрым аялдардын бир дароо таңыш керек, антпесе болбой калат дейт. Кээ бир айтат, дароо таңган болбойт дейт, ошо бел таңы боюнча. Медицина боюнча биз биринчи жумада белдерин таңдырбайбыз. Себеби дегенде жатын өзүнүн калыбына келиш үчүн баягы бекен байлап койсо, кайрадан булчуңдун чыйралып өзүнө келиши, жатын бул булчуңдун өзүнүн чыйралып келиши кыйындап калат экен. Бирок белди байлаш керек. Роддомдон келгенден кийин белди бекен байлап, биздин кийимдерибиз деле ошого байланышканда. Баягы белди бекен байлаганда баягы 60 сантиметр келген кыпча бел кыздарыбыз кош бойлуу кезде көрөсүңөр канча алар чоюлуп чоңоет курсактары. Анан белди байлаганда кайра өзүнө келе баштайт да. Тиш, мисалы, учурда тишин жапкандарды деле көрбөйбүз го дейм да. Мурда кезде энелер жапыш экен, азыр тишин жабышпайт го же эмне? Мында кошумча заманбап бир витамин же бирдеңке жабатышабы кандай? Жок, ошону биз унутуп баратабыз. Жакшы салт сапаттарыбызды унутуп баратабыз. Себеби дегенде баягы бүт эле сенин адамдын ден соолугу 70%, 75% жада калса, оостон эмне кирип эмне чыкканынан көз каранды да. Ооз бул ооз менен мустак аба кирет. Туура дем алуу жолун да билбейбиз да. Ооз менен кээде дем алабыз, сүйлөгөндө ооздун аба кирет да. Мурундун ичинен кирген аба мурундун ичинде жылып, анан ден сондай өпкөгө кетет. Баягы оозго мустак аба киргенде жумшап, бошонуп турган тиштер зыркырап, түйү бошоп калган, кальций жетишпегенден бошоп калат да, ошо тиштердин зыян болушуна алып келет. Демек, оозду дагы төрөттөн кийин жапкан пайдалуу. Пайдалуу. Төрөттөн кийин өзгөчө айымдарда физиологиялык жактан чоң өзгөрүү болот. Мына ошону калыбына келтирүү үчүн бийчи сезим бир нече көнүгүүлөрдү көргөзгөн. Азыр ошол тасманы көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Баланы эмизгенде төш булчуңдары бошой түшөт эмеспи? Ошондуктан төштүн булчуңдарын калыбына келтирүү үчүн сиздер үчүн көнүгүүлөрдү көргөзөбүз. Эң гана жөнөкөй үйдөн мүмкүн колуңуздарды көтөрсөңүздөр болот. Анан ошол эле колдон ийинибизди артка түшүрөбүз. Артка кеттик. Ушуну 4 жолу жазабыз, чогуу жазабыз. Кеттик. 1 2 3 4 дагы бир жолу 1
2, 3, 4. Ушул нерсени 4 санынан баштап андан ары уже жогорудан жазасак мындан ары натыйжасын өзүңүздөр байкай аласыздар. Эң эле көйгөйлүү маселе болуп, бул төрөттөн кийин деги эле төрөт эмес, айымдар үчүн ушу булчуңдар бошоп калат эмеспи? Ошондуктан ушу булчуңдар үчүн сиздер үчүн көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Кеттик. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ал эми ичке жазайбыз эми. 1, 2, 3, 4. Да бир жолу 1, 2, 3, 4. Оңой болуп калгандан кийин уже кичине кыйынына өтөбүз. Эми өйдө көтөрөбүз 2 колду. 1, 2, 3, а 4-үнчүсүн кармап турабыз. 1, 2, 3, 4. Дагы кармап турабыз. Санайбыз. 1, 2, 3, 4. Жакшы. Төрөттөн кийин негизи мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен төрөт учурунда 15 салмак кошкондуктан бул дагы көп салмак болуп саналат. Ошондуктан ал учурда буттун дагы булчуңдары абдан бошолот экен. Ошондуктан ошо булчуңдарды, буттун булчуңдарын өз калыбына келтириш үчүн буга да өзүнчө көнүгүүлөр ал үчүн сиздер үчүн кайрадан баштап көргөзөбүз. Карайбыз бутту. Оң бутту астыга жылдырабыз. Колду азырынча белге кармабасаңыздар болот. Бутту оң бутту астыга. 1. Ал эми белибиз түп-түз болот. 1. Кайра ачабыз. Кеттик. 1. Сол бутубуз тизебиз жерге тийбейт. Кеттик. 1, 2, 3, акыркысы 4. Эми алмаштырып жазабыз. Сол бутту астыга. 1. Тизе тийбеш керек. 2, 3, 4. Азыр болсо, орусча айтканда нижний пресс эң чоң эле көйгөй бул эң астыңкы ичибиздин бөлүкчөлөрү төрөгөндөн кийин абдан бир жагымсыз болуп көрүнөт эмеспи? Ошондуктан ошол нерселерге үй шартында кандай пресстерди жазса болот. Колубузду аркалабыз дагы. Бутубузду көтөрөбүз. Анан кеттик. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бутубузду эң эле жөнөкөй колубузду коюп алабыз дагы. Велосипед бутубузду айлантабыз. Кеттик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Башта эң эле жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн, бирок 1 минута, 2 минутага жазаш абдан эле кыйын болот башында. Ошондуктан кеттик, чогуу жазабыз. Эми карама каршы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Урматтуу айымдар, үй шартында дагы үйдөн чыкпай эле эң жакшы көнүгүүлөрдү жазап, ошол эле учурда өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрсөңүздөр болот. Эми экинчиси. Колубузду астыга сунабыз. Дагы биринчи колубузду көтөрөбүз. Кеттик. 2 колубузду. 1, алмак салмак. 2, 1, 2. Дагы бир жолу. 1, 2. Бул биздин ички пресстерибизге жардам берет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Кыймыл аракет аркылуу төрөттөн кийин айымдар кантип өзүнө келе алат? Мына ушул туурасында кеңеш берүү үчүн келген Сезим би тобунун жетекчиси Сезим Рысалиеваны, ошондой эле териге карата кам көрүү иретинде дагы бир нече кеңештерди айтуу үчүн келген дерматолог жана косметолог Мерим Давлетованы студиябызга чакыралы. Айымдардын эң биринчи көйгөйү ушул төрөттөн кийинки беттеги так. Мына ушундан баштайлычы. Деги эле төрөттөн кийинки калып калган так эмнеден болушу мүмкүн жана ошону кантип кетирсе болот? Бетке түшкөн тактар жөнүндө айтып кетсек тереңирээк, бул деген боюнда бар мезгилде эле жанагы гормон, прогестерон деген гормон бар. Ошо эки өйдө болгондуктан ал деген меланоциттерге абдан эле стимуляция кылат да, көбүрөөк иштетет. Ошондун себебинен бетибизге жана тактар пайда болот.
Ал тактарды ошо боюнда бар мезгилинде эле кийин төрөгөндө ойлонбой боюнда бар мезгилинде алдын алуу кылыш керек, профилактика кылыш керек. Аны болсо боюңузда болгондон кийин көп күндүн астына чыга бербеш керек. Көлгө барып загар алып жана күндүн астына күйгөнгө дагы болбойт. Андан тышкары эгер сиз деген ачык жерде иштесеңиз, анда башыңызга сөзсүз түрдө баш кийим кийишиңиз керек, шляпаларды, панамаларды. Андан тышкары бетиңизге сөзсүз түрдө күндөн коргоочу кремдерди колдонушуңуз керек. SPF 50, анан ультрафиолет, UVA фактор деген да бар. Ошонусу да жазылып болуш керек да. Көбүнчө айымдарыбыз базардан же магазиндерден эле алат. Алардын эч кандай таасири жок да биздин бетибизге. Ошон үчүн косметолог барсаңар, косметологдордон 1,5 миңден 2 миң сомго чейин эле кремдердин баасы ошондой эле. Ал деген 1 жылга жетип берет да. Эми биздин айымдар көбүнчө магазинден ар кайсы кремдерди алып атып, суммасы андан да көп чыгып кетет. Лучше бир жолу барып косметологко ошол сиздин бетиңизди карап туруп, сиздин бетиңизге тандап берет. Эми эгер бетиңизде так пайда болуп калса, эмне кылыш керек? Үй шартында баары эле Бишкекке келе алышпайт. Үй шартында эми атайын рецептин айтып атам. Ушурекини кулак угуп тыңшаса бетиңизге кара так түшүп калганга бул бир столовый чоң ложка кефир аласыңар. Анын үстүнө бир эле капля лимондун ширеси, андан көп кушса бетиңиз күйүп калышы мүмкүн да. Бир эле капля лимондун ширесин сыгып, анын ичине бир чай кашык петрушканын согун куасыңар. Анын үстүнө бадыраңдан бир чоң кашык бадыраңды теркадан өткөзүп, майдалап туруп ошону кошуп, анын үстүнө чопо деп коет, ак чопо, белая глина аптекада сатылат. Ошону коюураак кылып кошуп туруп, аны аралаштырып жакшы бетиңизди таза жууп туруп, масканы коесуңар 15-20 мүнөттага. Масканы койгондо ары бери басканга нежелательно жатып турса, ошо жакшы да, маска жакшы сиңирет. Аны аласыз, жуйсуз, бир жумада бир жолу кыласыз. Төрөгөндөн кийин дагы ошол эгер бетиңизге так түшсө, күндүн нуруна чыкпаганга аракет кылышыңыз керек. Бул биринчи. Экинчи суроосу жана көбүнчө мага кайрылган төрөттөн кийин дене терилери ажырап кетип, эми орусча айтып коеюн, растяжки деп коет да. Ошону кантип кетирсе болот? Аны 100% эч кандай кетире албайсыңар. Эгер растяжки түшсө, анткени ал растяжки териден жанакы булчуңдарга чейин кетет. Кээде булчуңдар да кичине ажырап кетет. Анткени биздин курсагыбыз чоңойот, биздин салмагыбыз да чоңойот. Ошон үчүн эластиновый волокна деп коет, алар ажырап ошо жаракалар кетет да теридеги. Аны деген профилактикада кылышыбыз керек. Төрөгөндө жана атайын бир кремдер сатат, кымбат баалуучу, алар деле анча жардам бербейт. Капчыгыбызга ылайыктуу бул кадимки эле массажный майлар деп коет, жана Джонс айтып берсем болобу? Эң эле арзан кичине колдорго арналган эле майларды эле алып, ар бир ваннага, душка, баняга түшкөндө эле терисин кургаткандан кийин ошо майды жакшылап курсагына, буттарына, кайсы жеринде ошо терилери жарылса, ошо жерге сүйкөш керек. Сүйкөгөндө 9 айында эмес, уже курсактын баары чоңойгондо 2 айынан баштап, акырындап чоңоюп баратканда ошондо сүйкөп туруш керек да. Ар бир түшкөн сайын ошондо сүйкөгөндө териңер акырындап майланышып чоңоюп, эч кандай растяжка болбой, кайра төрөгөндөн кийин жана белди бекем буугандан кийин 100% өзүңүздүн калыбыңызга келип берет да. Курсаңыз, териңиз дагы эч кандай растяжка болбойт. Келин сезим, төрөгөнүңүзгө дагы аз эле болду, Ооба. 5 ай. 5 ай. Окшойт. Анан жогоруда бизге бир нече көнүгүүлөрдү көргөзүп бердиңиз. Өзүңүздүн ушул өзүңүз көргөзүп аткан көнүгүүлөр аркылуу өзүңүздүн калыбыңызга канча пайыз келе алдыңыз? Мен айта алам, бул жасап аткан көнүгүүлөрдү мен мүмкүн айтышым мүмкүн бул теле аркылуу көрсөтүп алып анан үйүнөн мүмкүн жасабайт депчи. Мен айта албайм, мен күндө аябай 2 саат, 3 сааттан мен аябай заниматься этип атам дегенден алысмын, анткени мен үйдө дагы балам бар, үйдө дагы ата-энебиз бар дегендей. Ошол нерселерди жумасына 2 жолу, 3 жолу болгон бир 10-15 мүнөттүк эле убактыбызды өзүбүзгө бөлүп атып, азыркы учурда мен толук өзүмдүн мурунку калыбыма келдим. 5 айдын ичинде. Демек, бир күндө бир 10-15 мүнөт алгыла. Эч кандай 2-3 сааттын эч кандай кереги жок. Анткени ар бир кыймылды туура, жазаардын алдында кайсыл жагында эң көйгөйлүү маселелер кайсыл жакта болуп атат, ошол нерсени так билип алып, жана ошол нерселерге туура көрсөтүлсө, кыймылдар, көнүгүүлөр туура жасалса, бул толук кандуу өзүңдүн мурунку келбетиңе келгенге
ишенсе болот. Жакшы, сезим. Бул жерде биз көргөзүп койдук, көнүгүүлөрдүчү. Кылышы мүмкүн аны айымдарчы. Ооба. Сиз жогоруда көргөзгөндө. Бирок балким анын жаңы жанагындай бул жерде эжелер айткандай ажырап турган сөөгү болсо, алардын бир жакшы калыбына туура эмес кылып алып, тескерисинче зыян келтирип албайбы бул көнүгүүлөр аркылуу? Келет. Албетте туура, анткени айтып коет эмеспи? Төрөттөн кийин эле сразу эле жана приседанияларда отжимание жасаганга болбойт. Бир 40 күн ашып кетсе 2-3 айга чейин, пока өзүңдүн организм кичине калыбына келгенге чейин андай чоң нагрузкалуу кыймылдарды кое туруш керек. Андан кийин 2-3 айдан кийин кадимкидей өз калыбына кичине күчтөнүп калгандан кийин анан башынан баштап бир жеңил кыймылдардан, азыркы көрсөтүлгөн кичинекей кыймылдардан жеңилинен баштап анан уже оорчулугуна уже өтө берсе болот. Жогоруда сезим бир жакшы көнүгүүлөрдү көргөзөттү. Бул да болсо бир спорттун жеңил түрү десек болот, Сиздердин учурда бошоп калган булчуңдарды кантип калыбына келтиргенсиздер? Жумуш иштеп, Үй жумуштары менен алек болуп, оор жумуштар эмес, эми кыймыл аракет болгондо, кыймыл аракет. Бирок минтип атайын кам көрүү деген нерсе жок болгон. Жок, кам көрүү деген нерсе болгон эмес, антип гимнастика ойногон эмес. Бизде илгери апамдардын убагында алар бийлешкен, тоолорго чыгышкан, тоодун өзүнө чыгып түшүш, жанагы бичи кызыбыздын көрсөткөн кыймылынын баардыгы эле кыргыздын бийи. Жана көрсөтүп аткан гимнастика бул кыргыздын бийи, колдорду момтуп, чимирилтип, кечке кармап, ошонун баардыгы ар бир булчуңга пайда келтирчү, таасир келтирчү нерсе. Косметология боюнча мен апам көп төрөгөн аял, 14-үбүз барбыз. 7 уул 7 кыздын апасы, жакында юбилейин өткөрдүк, 82 небереси бар экен. Небере чебери болуп. Ошол апамдын бир сонун рецепти бар. Мен бүгүнкү күнгө чейин колдонуп жүрөм. Келиндердин баардыгын айтам, студенттердин баардыгын айтам, кош бойлууларга. Айранды алып, кефир жанагы эмес 1% нактай эле колдун айранын алып, чыт мешокко куюп, ошону чоң дарактын түбүнө 1,5 метр ылдыйракка жанагы тамырына жакыныраак кылып көмүп коет. Бир жумага. Бир жумадан кийин жана сүсмө даяр. Ошол сүсмө өзүнө жердин кыртышындагы эң керектүү витаминдин баарын өзүнө соруп алат экен. Анан ошону бетке сүрө берет. Чачка да сүрөт түбүнө. Себеби дегенде төрөгөндөн чач да түшүп калат да. Мына азыр бар жокто карасаң эле чач жатат. Аны бетине да сүрөт, чачына да сүрөт, ошонун баардыгы. Ошондон кеткенби тактары? Такыр түшкөн эмес. Мен бир туугандарым, азыркы кыздарда айтам да жасашат, кадимкидей эле. Себеби дегенде баягы 1000 сомго 1,5 миңге кайсы мындай крем алышалат. Ала албагандарыбыз деле бар да арасында. Айранды күндө эле ичип жүргөн айранын ачытып кычытып кээде төгүп саласың. Анын ордуна ошентип койгула дейм. Дарак бар үйдө. Буга чейинки байланышып калганда сиздер бир жакшы нерсени айтып аттыңыз эле. Айымдар өзүнө буруч түшүрүп алат баланы туура эмес эмизүү аркылуу дедиңиз эле. Ошол жөнүндө айтып өттүңүзчү? Мен деген ушу өзүмөн көрдүм да, эки баламды төрөп, ошо экинчисинде көбүнчө жатып алып эмиздим. Жатып алып эмизгенде баланы караганда мойнун буралып, ошондон бурыш көп түшөт экен. Бизге деле келгенде, эми кээ бир айымдар бар төрөбөгөнчү, алардын мойну аябай эле жакшы, анткени алар көбүнчө ошо биринчи ошо төрөгөндө уктабагандыктан стресс болгондо ошо көбүнчө бурыш ошондон түшөт да. Экинчи болсо туура эмес кармап, баланы карап, мындайынан эмизгенде да болот экен. Ошон үчүн эмизип атканда отуруп алып эмизсе жакшы да. Эгер жанакындай послеродовой жаракалар кетпесечи, жанакы айымдардыкычы, жатканда дагы башынан да өйдөрөөк жаздыкка өзүн дагы карап, өйдөрөөк жаздыкка башын коюп, айым баланы өзүнө бекемирээк кучактап туруп, ошо мойнун буратпай, туура кармаса, ошондо моюнга да буруш түшүп кеткен да. Өзүн да алып жүргөндө өйдө караса. Анан эже айтып кетти, жанакы кефир жөнүндө. Кефирди айтканда бизде деген 3 стадия роста волос бар да. Анаген, телоген, кетоген деген стадия. Боюнда бар мезгилинде биздин да башыбызда волосяные луковицы деп коет да, жана зернышко будайдай эле. Будайың эгер салганда, жерге кеткенде жаман будай болсо, андан чыккандагы үрөн
чыкпай да калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин дагы боюбузда бар мезгилинде ошо башыбыздагы луковица өсүп чыгат да. 6 ай кезинде толпонгондо бала деген толкунганда ошондо чачтар түшөт деп коет го айнарга. Ошол момент биздин чачыбыз жанакы зернышко өсүп чыгып аткан жаңы чачтарда ал слабый чачтар алар түшөт. Маска кылса ал жардам берет, бирок деген ошону кийинчерээк кылбай профилактика кылыш керек да сөзсүз түрдө. Гинеколог жазып берген сизге витаминдерин сөзсүз түрдө ичишиңиз керек. Жер жемиштерди жешиңиз керек. Кичине көбүрөөк өзүңүздү карап, бир уктаган момент болгондо уктап коюш керек да. Эми сөзсүз эртеден кечке эмес, но укташыңыз да керек. Өзүңүздү карасаңыз, послеродовой период деп коет да, ошол период дагы жакшы өтүп кетет. Жердин бөлкү көрсөтүүсүндө төрөттөн кийин айымдар кантип өз калыбына келсе болот деген суроого жооп издеп жаткан маалыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Беттеги такты түшүрүүнү кетирүү биз мурдагы кезде эненин сүтү менен эле кетирип алчубуз деп айтышат го. Бул чындыкпы? Бул чындык, анткени эмне үчүн болсо жөн эле сүт эмес, сүттүн ичинде бизде молочный кислота деген бар да. Ошо молочный кислота бизге келгенде эле косметолог келгенде ошондо пилинг жасалат. Конечно, биздеги пилингдер проценти көбүрөөк болот, сүттө анда азыраак болот. Бирок сүрткөндө дагы бир күндө бир жолу же бир жумада бир жолу эмес, ар бир эмизгениңизде бетиңизди алып, бир колуңуз менен эмизип атсаңар, экинчи колуңуз менен сүртсөңүз болот. Сүрткөндө дагы массаждуу кыймылдар менен укалоо кыймылдары деп коет. Бул деген ар кандай эмес, мурдуңардан баштап булду көздөйт. Эң биринчи ээктен кулакты көздөй, экинчи ооздун четинен кулактын учуна, үчүнчү мурунда мындай, көздүн тегерегин тышынан ичине көздөй сүкөш керек. Мурундан ылдый эле сүкөрсөңөр, чекеңерди мындайынан движенияда, ошондо бетиңизге бырыш да түшпөйт. Андан тышкары, эгер сизде пигмент жана тактар болсо, эмчеңиздин сүтүн саап эле вата менен, ошонун үстүнө вата менен чаптап да койсоңуз болот. Бул аппликация деп коет. Аппликация түрүндө ылдыйраак келип, ошо пигментти разбивать эткип, мындай жардырып кетиргенге жакшыраак жардам берет да. Түшүп калган чачты кантип калыбына келтирет төрөттөн кийин? Аптекадан эле барып сразу сатып алган касторовое масло, репейное масло деген бар да. Ошол өкүнү бир 3-4 кашык чачыңызга ылайыктуу кылып, 3-4 кашык чоң кашыктан коюп туруп, өкүнү кичине майды ысытпай жылытып алып, жылымтык майды башыңызды таза жууп, кургатып, фен эмес, полотенце менен жакшылап кургатып алып туруп, ошонун ичине жана укалоо массажный движениялар менен абдан сиңиртип туруп, башыңызды сөзсүз түрдө жылуу полотенцени үтүктөп туруп, ысык кылып, башыңызды ороп 40 минутта 1 саат жүрсөңүз, муну бир жумада 2 жолу жасап, 40 минуттадан 2 саатка чейин башыңызды кармаса, ошондо ошо жаңы чыгып келаткан чачка дагы кичине жардам берилет да. Бизге дагы атайын жакшы бир кеңештер менен көнүгүүлөрдү көргөзүп берүү үчүн сизди чакырганбыз. Анда сизди бул жакка чакыралы. Дагы кандай көнүгүүлөрдү көргөзүп бересиз, Азыркы теледен көргөндөй эле эмизген учурда булчуңдардын бошосуу жөнүндө көнүгүүлөрдү көрсөтүп кетпедикпи? Эми ошол эле булчуңдардын бошосууна дагы да үй шартында эң жөнөкөй көнүгүүлөрдү кандай жасаса болот? Азыр көргөзөбүз. Кадимкидей эле булчуңдарыбызды бири-бирисине тийгизебиз. Карайбыз. Бири-бири колдорубуз түз болуш керек. Бири-бирине тийгизебиз дагы, эми карама-каршы бири-бирине түртөбүз. Түртөбүз карама-каршы. Кеттик. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бул нерсени катуу карама-каршы бири-бирине түрткөндө кадимкидей булчуңдарга күч келет. Ошондо бири-бирибизди ошондо кадимкидей байкалат. Жана экинчиси, баланы ар дайым көтөрүп жүрөбүз, уктатабыз. Ошол эле учурда байкайбыз, осанка деп коет, белибиз кадимкидей ушундай абалда болуп калат. Көп эле балдары барлардыкы ушундай абалда да. Ошол нерседен кантип кутулуш керек. Колубузду бири-бирибизди артынан алабыз, дагы өйдө көтөрөбүз. Көтөрөбүз өйдө. Ошондо лопатка деп коетпизби? Ошол лопаткаларды да бири-бирине жабышып калбасына жардам берет. Өйдө көтөрөбүз. Ошол эле жана айтылып кеткен сандар менен эле санай беребиз. Өйдө 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бул абал менен басып деле, кичине кармалып деле, ушинсе деле болот. Бул эң эле жөнөкөй эле кыймылдар.
бул ашып кетсе бир 5 мүнөт убактыбызда, бирок ошол анткени айтып коет эмеспи, бул байлык, сулуулук, бул ден соолук деп, ошондуктан ар бирөөбүз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Бул нерселерди жазсак, ар бирөөбүзгө керектүү нерсе. Болду, чоң рахмат, колчолор болсун. Жакшы. Келиңиз Гүлзина эже, сизге суроо заталы. Биз баардыгы эле баягы айымдар өздөрү төрөй албайт. Эми айрым учурларда баягы орус тилинен айтканда кесаревый жол менен төрөгөндөр бар да. Мына ушуларга төрөттөн кийин өзүнө кандай кам көрүш керек? Албетте шырам болот. Бирок ошонун баардыгы эле жана биз айткан эле 40 күнүн ичинде өзүнө келет. Ушул эле гимнастикаларды жасай берсе болот, анын эч зыяны жок. Ушул студиябызга келип, эң жакшы кеңештерин берип жаткан конокторубузга дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген экен, анда жооп ала кетели. Төрөттөн кийин бошоп калган терилерди дароо пластикалык операция жолу аркылуу дарылансак болобу дейт. Азыркы убакта за границей кесарево сечение кылып баланы алгандан кийин эле ошол жол менен тери артып калган терилердин баарын тең алып коюп атат. Кесарево сечение мен өзүм да 3-чү баламан болдум. Ошондон кийин абдан эле мага жардам бергени бул послеродовой бандаж бар экен да, аптекаларда эле сатылат. Ошону таңып алса, ичиңде деген бир 5 кат болот негизи. Тери, булчуңдар, ошонун баары фация, ошонун баары тең ордуна келгенде бандажды тагып алсаң, ичиңдеги биздин ичегелерибиздерди түртүп чыгат да, анткени внутрибрюшное давление деген да нерсе бар. Ошонун баарын өз калпына келет экен. Менден көбүнчө сурат да, мен төрөткөн гинекологум Замира эже деген төрөттү эле мени. Ошол эже абдан тажрыйбалуу экен да, ошол башкалардыкы гинеколог айтпаса, меникини айтты, курсагыңды тагып ал. Тагып алганда мен экинчи күнү аябай эле чуркап басып жүрдүм. Кесарево сечениядан кийин көбүнчөлөр баса албагат экен да. Бандаж мага абдан эле жардам берди. Ошо дагы айтып кетейин, контратюбикс деген мазь бар. Ошо рекини эгер шрамыңызга сүйкөсөңүз, кийин уже поздно болуп калат да. Өзүнө келгенден кийин жанагы повязканы алгандан кийин күндө сайын эле ошо контратюбиксти сүйкөрсө, шрамы жок, жакшы болуп бүтүп берет да. Кийин такыр билинбей да калат экен шрам. Эми сизге. Сиз бийчисиз. Ооба. Эми ушул төрөттөн кийин кандай бийди бийлесе айымдардын өзүнө келтирет дейт. Кара жоргобу? Жок, эжекеге да абдан кошулам. Кара жорго дагы бул өзүбүздүн накта кыргыз бийибиз болгондуктан кара жорго бийлегенде ар бир мүчөгө чындыгында күч келет. Ошо мүчө менен бийлегенде дагы чындыгында биринчи орунда кара жорго деп айтса болот. Андан кийин, например, мисал катары айта кетсек, жана чыгыш бийи деп коет эмеспи? Восточный бий. Чыгыш бийинде бийлегенде дагы ичтеги көп эмелерди, төрөттөн кийинки чыгып калган иштерибизди дагы ошонун туура кыймылдары менен киргизсе дагы болот. Төрөттөн кийин ичтеги жаман кандардан арылуу үчүн 1 стакан коньяк ичсе, ал тез эле кандарды айдап чыгып, андан айрылып каласыңар деп айтат. Ушул туурабы, зыян эмеспи дейт. Эгерде кош бойлуу төрөттөн кийин кан абдан аз, давлениясы абдан бийик болуп атса, 1 стакан коньяк берип койсо, коньяк давлениясын андан да бийиктетип, кан тамырлар жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз укканыбыздын баарын эле өзүбүзгө кайталай бергенге болбойт. Мурда төрөттөн кийин төрөт үйүндө дарыгерлер 10 күн кармашчу. Ал эми азыр болсо 3 күндө эле чыгарып коет. Мына ушул 3 күнүн ичинде чыгарып коюу дагы аялдарга кыйынчылык алып келбейби дейт. Албетте 3 күндө чыгарып коюш туура эмес деп ойлойм. Ал убакта 10 күн, 7 күн, 10 күндө чыгышкан. Мурда 10 күн чыгарган себеби баарын эле 10 күн кармаган эмес. 10 күн кармаган кимде кан көп кетсе, эгер кандайдыр бир төрөт убагында кыйынчылык болсо кармаганда, азыркы убакта 3 күндө 3-үчү күнү биз эң жакшы төрөгөн, абдан физиология жолу менен жакшы төрөгөндөрдү чыгарып атабыз. Биздин кээ бир абдан кыйналып төрөгөн кош бойлууларыбыз төрөттөн кийин 10-15 күндөп да жатып атат азыр. Азыр эмесине ал акыбалына жараша кармайбыз. Дейли ушул төрөттөн кийин эми айымдар кандай жумуштарды кылганга ылайыктуу болот? Эми баардык эле айымдарыбыз отурса экен деп
айтса экен деп атса керек дейт да. Жок, эми эң биринчи ошореке эже айтып кеткендей эненин мээримин бөлгөнгө ошонун убактысы болуш керек да. Кээ бир келиндерди эртеден кечке жумуш кылып атып баласына да мээрим төгө албай калат. Көбүнчөсүн көп балдары болуп, бирөөсүн караса бирөөсүн күйгүзүп алган да мезгилдер көп болот да. Ошон үчүн жана планирование семья карап, алыңа каратып, төрөп, ошорекени караса абдан жакшы. Анткени ар бир баланын жөн эле өзү менен өзү илгерки убакыт айтып кеткенде башка болчу. Азыркы биздин заман такыр эле башка заман. Ар бирөөнү окутуп, ар бирөөнү өзүңдүн мээримиңди төгүп, карап, ошону караш керек да. Анан үйгө жаныңа бир жардамчы болсо жакшы, балкимдер эжең болот же сиңдиң келип жардам берсе, балаңа мээрим төгүп, карап, ошону жуунтуп, ошонукенде дагы баланын ошо эмизип атканда да окситоцин деген бар да. Ошореки мээңе келип, жана планирование семьяны башыңа барганда ошо этекири келбей, ошол дагы кош бойлуу болбойсуң да. Ошорекини деле карасаң, эртеден кечке албакыш, кечке чуркап жүрсө, тиги үйүн баарын жыйнап түнү бою баласы менен караса, бетин баарына брыш түшөт, баат деген жана тиши, чачы, тиш эмес башка жерлерин баары тең эле түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай өзүн дагы сүйө билип, өзүн да карай бир 5 мүнөт болсо да жылуу чайын ичип, ошентсе жакшы. Жумуштар болсо бейли кармал элек болгондо оор нерсени сөз эч качан көтөрбөш керек. Сууну төккөндө көбүнчөлөрдүкү болот да. Баланы жунтуп сууну төккөндө сөзсүз түрдө бир тазик сууну баарын төкпөй, бирден акырындап алып, азасын алып төксө деле болот ошону. Тиги ысык жерге да көп тура берген, баняга көп түшпөш керек да негизи эле. Анткени ысыктан жанакы эже айткандай кровотечение кайра ачылып кетип, кайра андан да жаман осложнениялар болот. Андан тышкары бетине айтып кетейинчи, эже айткандай лимонду бетине сүйкөгөнгө болбойт. Көбүнчөсү бетин агартканга лимондун согу жакшы жардам берет экенде, бетин күйгүзүп келгендер көп. Андан тышкары дагы айтып кеткен нерсе, көбүнчөсү жана китайский день-ночь деген кремди колдонуп атат. Анын ичинде составын кайра айтып кетсең, гидрохинон деген вещество бар да. Гидрохинонду отбеливающий кремдерди только кышкы эле мезгилде колдонсо болот. Кышында, жазында, жайында, күзүндө отбеливающий крем, маска такыр колдонгон болбойт. Анткени биздин бетибиз сезгенип турганда, ал кремди сүйкөгөндө, ал кремди бетте агартам деп аха кислота ачат, ачканда күндүн нуру кийип, андан бешбетер пигмент ал такты эч кандай кетире албай калабыз да. Ушул жакында эне боло турган же болбосо жаңы төрөп энелик статуска ээ болгон энелерге дагы өзүңүздөрдүн бир таасирдүү сөздөрүңүздөр менен көрсөтүүнү жыйынтыктап, кеңеш иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр болот. Келин, сезим сизден баштайлы. Чындыгында ар бир аял заты, эне болгон аял заты туюп турат, сезип турат ал нерсеничи. Ошондуктан ар бирөөбүздүн өзүбүздүн мээбизде болуш керек. Мен баарын жеңем, мен баарын күчтүүмүн. Мен балам дагы 6 саны аман төрөлөт, мен да күчтүүмүн деп кадимкидей өзүн өзү бир ичинен бир даярдоо керек да. Ар бирөөңүздөргө ошону сунуштайм чындыгында. Төрөттөн кийин өз калыбына келүү ар бирөөнүн өзүнөн. Бирок андан мурда ошо айымдардын мырзаларын айткым келет да. Өзүңүздүн аялдарыңызды жакшы жылуу сөздөрдү айтып, кичинекей бала болуп калат, анткени гормоналдык система башкача болот да. Кенеде колуңа тикене кирсинчи, ал гноится этип кетет да, ал жериңчи ириңдеп. Бул курсагында килтеген бала өсүп чыгат. Бул өзгөчө чоң ички организмде бул башка жүрөгө согот да, ошо ичиндечи. Ошонун баарын тең биздин организмибиз өзү башкача иштеп баштайт. Ошол момент айымдарыбызда сезим таал болуп калат. Айымдарыңыз жанына келип, бетинен өп, чекесинен сылап ошентип койсо, ал уже өзүн жакшы сезип калат да. Бул ошол экинчи төрөгөндөн кийин да послеродовой депрессия деп эже деле айтып кетет болуш керек. Ошол моментте кичине көбүрөөк бир внимание кылып, карап, ошентип койсо ошол периодтан өтүп кетет. Андан тышкары айтып кеткен нерсем, ушу баарыңардын эле дениңер сак болуп, балдарыңар оорубай, эң эле чоң проблемаңар ошо бетиңиздеги так болсун деп ойлойм да. Ал такты кетирип койсо, балдарыңар аман эсен болуп, өзүңөр да аман эсен болуп, кимдин боюнда болсо ошолор жакшы төрөп алса, балдарын 6 саны аман болуп ошондойду каалап кетет элем. Кайнене апаларга кайрылат элем. Кызыңарбы, келиниңерби төрөй турган убага келип, төрөй турган болсо, деги эле кош бойлуу болсо, ошого жакшынакай мамиле кылып, ошолорду
өзүнө калыптанганга жардам бергенге ушу улуу заттардын гана колунан келет. Биринчи жолу боюнда болгондо алар эч нерсени билбейт, элдин баарын угат, ким эмне десе ошону кайталайт. Мындай жаман төрөп калдым десе ал өзүнө кошпойлуу аял бул жана сормо кагаздай эле да. Жакшы сөздү да жаман сөздү да өзүнө кабыл алып алат. Ошон үчүн улуу кишилер акыл эстүү болуп, улуу кишилер көз кареги менен карап ошолорго жакшы жардам беришин мен суранат элем. Демек улуулар көзөмөлгө алыш керек. Улуулар көзөмөлгө алыш керек. Акырында айтат элем, ден соолугу таза чың эне албетте ден соолугу таза урпакты дүйнөгө алып келет. Төрөттөн кийин энелерге кайрыларым ошол келиндерин кыркын чыгарып беришсе. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жаңы гана эне статусуна ээ болгон айымдарга жана эне боло турган кыздарга карата бир нече жакшы кеңештерди айтканга аракет кылдык. Андыктан ден соолук бул аманат. Андыктан төрөттөн кийин ар дайым айымдар ден соолукту сактаганга аракет кылыңыздар. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чээр, сиздин багыт.